Сложно говорить, потому что некоторые, кто-то получает должности, да, некоторые по собственному желанию, но, к сожалению, каждый из них не сообщал особые причины сдачи мандата, но мы все понимаем о том, что для парламента это не есть хорошо. И прежде чем идти в парламент, конечно, человек должен быть чист. Вот. Ну и в то же время не хотелось бы, чтобы депутаты уходили под давлением. Это, считаю, неправильно. Это нарушение еще все-таки прав избирателей. Если избиратели избирают своих депутатов, они на что-то надеются, они ему верят. Если он исправно работал, а потом вдруг всплывают какие-то там в прошлом какие-то вопросы, ну, это не всегда правильное решение этого вопроса. Мен бул тууралуу эмне дейм? Мен мандатын тапшырып атса тапшырткандыр да. Ар бир кандидат өзүнө өзү жооп берет да. Бул баягы шайлоочуларга, мен ойлойм, бул шайлоочуларга баягы сабак болуш керек деп ойлойм да. Көрүшсүн, эми элдин арасында эмнеге кетип атканын, эмне болуп атканын өздөрү деле билсе керек. Ошон үчүн бул шайлоо деген баягы бизде Кыргызстанда мындай оюнчук болуп калган да. Тууганым, анан таанышым, анан тиги байкем, эжем анан деп шайлай берет да. Ошону токтотуш керек деп ойлойм. Ошону токтотсо, анан кийин депутаттардын да кетиши азаят болот деп ойлойм. Анан кечеги эле жыйында сиздин кесиптешиңиз Масалиев Орусияга жардам берели, Украина менен согушта деген позициясын билдирди. Сиздин позицияңыз кандай? Менин жеке позициямбы? Бул жакшы эмес көрүнүш. Эми ким кандай себеп менен тапшырып атат, эми ар бир случайды мындай айтканда өзүнчө караш керек, бирок шайлоо комиссиясына 1 ай убакыт берилет баарын текшергенге. Ошол 1 айда чындыгында же албай коюш керек, же киргизиш керек. Киргизгенден адам иштеш керек. Анан кийин уже текшерип эметкен, эми мен ойлойм, бул кайра эле Кыргызстандын бийлик системасына бул сокку десеп айтсак болот да, туруксуздук. Адам бир мөөнөткө келди, ошо текшерүүдөн өтүп келип иштеш керек. Анан тез эле алмаштыра берген, эми бул жакшы эмес көрүнүш да, жалпы эле Кыргызстан үчүн жакшы эмес көрүнүш.